Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда интернет жылдызы көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Барыңыздардын эсиңиздерде болсо, кечээ Интымак паркында Уитни Хьюстон жана Селена Дион, ошондой эле Виктор Цойдун ырларын дал өзүндөй кылып ырдаган келиндин видеосу интернетте талкуу жараткан. Дал ошол видеону көрүп келебиз дагы, андан соң көрсөтүүбүздү уланталы. Дал ушул видеодогу келин бүгүн биздин студияда эжеке. Саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен. Саламатчылык. Чоң рахмат. Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Негизи эле бир күндө уктап туруп эле жылдыз болуп кетем деп ойлодуңуз беле? Кандайча бул видео чыгып калды интернетке, ошол боюнча айтып берсеңиз. Чынын айтсам, бир түн уктап эле, кечинде ырдап, андан кийин эртең менен ошо жылдыз болуп кетем деп эч качан ойлоп турмун. Чынын айтканда учуктасам түшүмө кирген эмес. Мен ишенген дагы эмесмин. Кече ошо кичинекей кызыбызды жолдошум экөөбүз анан сиңдим болуп баягы үйдө отура бербей, кичине паркка сейилдеп келели деп эле чыктык эле. Анан кызымды ойнотуп келейин деп эле чыксак эле, ал жактан уже кетип баратканбыз. Саат бир 9:30 чамасы болчу. Анан сиңдим айтып калды, ошол жакта эжеке караоке бар эле, анан ырдашат элдер. Анан ошол жерге бир ырдап бербейсизби? 6 жылдан бери ырдай элексиз, үнүңүздү сагындым деп калды. Анан макул, анда мындай деле баягы үйдөн ырдап бересиң, анан микрофон менен баягы сценага чыгып ырдашалы, бул бөлөк нерсе да. Анан макул анда деп баягы сиңдимдин шагын сындырбайын деп эле барып калдык. Анан барсак эле как раз балдар ырдап атышыптыр. Аны ырдап аткандан барып сурап калдым, канча сомго ырдатасың арсам 150 сомго деди. Диджей бала анан кийин коюп кайсыларды ырдап бересиз деди. Анан баягы оюма келгенде ушул ыр болуптур. Селин Диондун Титаник деген ыры бар го. My heart will go on. Ошону коюп бериңиз дедим. Анан YouTube'дан коюп берем деди. Макул дедик. YouTube'дан коюп берип эле баягы күтүлбөгөн жерден эле эл кичине азыраак болчу. Анан мен баягы биринчи строчкасын ырдап баштаганда эле уже эл толо баштаптыр да. Мен өзүм деле байкабай калыптырмын ошонучу. Анан артымда элдер толтура, астымда элдер толтура, жолдошум болду, астыма барып тартып атат, оператор болуп телефонго. Ошентип эле анан кийин ошол жерден 2 ырдап бердим. Биринчи Титаникти ырдагандан кийин эле уже бүттү деп кирип баратсам, жок деп элдин баары просим деп калышты. Анан жок, эже ырдаңыз, дагы бир жолу ырдап бериңиз дешти. Жай келе жатат. Эс алуу, жаңы жаркын окуялар. Балким смартфондо жаңыртууга кез келдиби? Же чоң гана жаңы нерсени каалайсыңбы? Муну уюштуруу оңой. Каалаган Текна же Infinix смартфону сатып аласың, 600 сомдон башталган бөлүп төлөөнү таризде да 1000 сом кэшбэкке бол. Кандай гана пайдалуу. Сени Остордун бардык дүкөндөрүнө күтөбүз. Сага смартфон керекпи? Анда сага Остор керек. Анан баягы элдин ошончо эл суранып атса, анан кийин баягы элдин андай суранычын, каалоосун четке кагылбайт экенсиң да. Анан кой деп чыгып баратып эле, диджей балага айтсам эле, эжеке сонун экен үнүңүз, дагы бир ырдап бериңиз, бекер ырдаталы деп калышты. Анан макул дедим. Анан эле экинчи ыр баягы күтүлбөгөн жерден эле Уитни Хьюстон ырдап жүргөн ырларым да, анан көнүп калган ырларым экен. Анан Уитни Хьюстон I have nothing ырын коюп бериңиз дедим. Десем эле ошону коюп беришти. Анан аны ырдадым, аны ырдасам, андан дагы баягы биринчи ырга караганда бул экинчи ырга аябай бир мындай кол чаап, ышкырышып, аябай фонариктерин күйгүзүшүп, тим эле бир концертте эле отургандай болушту да. Анан мен ошончо эл ушунчалык бир кол чаап, жакшы жылуу сөздөр менен, жылуу мондай бир кол чабуулар менен ышкырып күтүп атса, ошондой кабыл алып атышса, аябай бир башкача сезимдер болот экен. Өзүм дагы 6 жылдан бери баягы ырдабаганга сагынып да калыптырмын, кичине бугумду чыгарып алдым дегенде ичимдеги кичине буктарым бөксөрүп калды да. Анан ошентип эле кетип калдык. Кетип калып анан кайра суранышты. Суранып кетип баратканбыз, кой булар эми элдер сурана берет депчи. Анан кетип баратсак эле бир эже алдыман тосуп калды. Алдыман тосуп калып эле, ай, эмне кетип баратасыз деп калды. Анан үйгө кетели, эми кеч болуп кетти деп эле жолдошум болуп кетип баратсак эле, жок, колуман кармап, жок, эже биз сизди кетирбейбиз деп калышты.
Анан кой эжем уят го, кайра эле ырдай бергенде, тиякта да балдар бар экен, ырдай турган очередте турушат экен көп балдар десем эле. Жок, биз сизди күтүп атпайбызбы, 10 мүнөт дебеди беле, 10 мүнөт өтүп кетпедиби дешти. Действительно, бирок баягы экинчи ырдап бүткөндөн кийин тигил жерден диджей бала айтты, бул эжебизге 10 мүнөт тыныгуу берели. Анан тыныгуудан кийин аны кичине эс алып алсын, анан кийин ырдаталы дешти. Анан макул деп элдер көрсө мени күтүп атышыптыр. Аны деле баягы мен оюмда жок. Анан кетип баратам, тосуп алып, анан менин атым Сымбат деди. Анан сиздин атыңыз ким? Анан Бегимай деп таанышып калдык. Анан Сымбат эже ошол жерден эми ушул жерден бир кыстырма кылып айтып кетейин. Бүгүнкү күндүн азыркы сиздерге интервью берип, монтип отурганымдын бир жакшынакай маек куруп отурганыбыздын да бир чоң себепкери ушу Сымбат эже десем жаңылышпайм да. Сымбат эжеге анан ошо сиңдим себепкер болуп калды. Барып ырдап бериңиз, ырдап бериңиз. Сиңдем айтпаса балким мен ырдабай эле кетип калмакмын да. Анан ошондой болуп калды. Сымбат эже менен таанышып калдык. Ал эже ошол жерден баягы Instagram баракчамды алып калды. Алып калып эле жок, сиз деген өлө сонун ырдайт экенсиз, аябай сонун экен, биз сизди күтүп атабыз деп калды. Ошо Сымбат эженин эле баягы аркасы менен болуп кетти окшойт деп калдым. Ошо анан ошол жерде канча эл турду, ошончо элдин баары мени видеого тартып алышыптыр. Видеого тартып алышып, анан кийин түндөр бою ушу таң аткычакты ушу интернетке аябай жайылтып ийишкен окшойт. Инстаграмга, Фейсбукка, тиги эмне дейт дагы TikTok, анан тиги бу деп көп неме соц тармактарга жайып ийишиптир да. Ошондой болуп калды. Ошол ырлардын бирин сизден суранбайлыбы, бирөөсүн бизге ырдап бербейсизби? Мейли, макул, ырдап берейин. Биринчи ырды ошо Титаникти ырдадым эле. Ошону ырдап бериңиз. Ошол ырды ырдап берейин, бир куплет. Every night in my dreams I see you, I feel you. There is how I know you go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Азаматсыз. Чоң Негизи эле ырчылык бул сизге кимден өттү эле? Сиздин жакындарыңызда, туугандарыңыздын арасындагы ушу ырдап жүргөн адамдар барбы? Ошол ырчылык мага негизи тубаса берилген деп айтсам жаңылышпайм. Анан чындыгында баягы үйдө өзүмдүн апам ырдайт. Апам ырдайт жаш кезинде, баягы айыл жеринде, казарманда өзүңүздөр билесиздер да. Баягы Тогуз Тороо район боюнча элдин баары апамды таанышат да. Апам жаш кезинде көп баягы сахнага чыгып ырдап жүргөн болчу экен. Андан мен кичинекей кез. Анан ошо менин тушоомду дагы ошо апам айтып калат, сахнадан кескенбиз деп. Себеби апам көп концерттерде ырдап калчу экен да. Анан коллегалар менен ырдап, тияка Нарынга чейин барып ырдап жүрүшчү экен. Анан ошолдо бир бизде казарманда бир конкурс болуп, бир жарыяланып, анан кийин баягы тушоо кесүү аземи депчи, кыргыздын тушоо кесүү аземи кандай? Ошону бир чагылдырып көргөзүш керек болчу экен. Ошондой бир тема бериптир. Анан ошондо апамдарга ошол теманы беришип, анан кийин кандай кылабыз? Бала жок ба тушоо кескенгечи? Кимдин тушоосун кесебиз? Кайсы баланы кесебиз дешип, анан мен апамды көп ээрчип жүрчү экенмин кичинекей кезимде. Анан ошондо деп баягы апамдын аты Сырга. Анан ошо Сырганын Сырга эженин кызынын тушоосун кесели деп ошого менин тушоом кесилип калган экен да, сахнадан кесилген. Анан ошол дагы бир себепкер болду деп дагы ойлоп кетем азыр. Апам ырдайт, анан атамдын үй бүлөсү дагы чоң атамдар өздөрү бүт комузда ойногон кишилер. Атам өзү дагы жаш кезинде апам айтып калат, ушул аккордеондо ойночу дейт. Анан апамдын өзүнүн да туугандары, сиңдилери, бүт апам эң улуусу да, эң улуу агасы бар, ал каза болуп калган, андан кийин эле экинчи апам. Анан апамдын сиңдилери бүт ырдашат, үндөрү жакшы да. Анан негизи эң аябай жакшы ырдаганы бир жеткиликтүү элге бир азыр казарманын айылында да Тогуз Тороо районунда
кыйын апамдын ырдаганын жакшы көрүшөт. Ушул эже аябай жаш кезинде сонун ырдачу эле деп көп адамдардан угуп калам да. Ошо апамдан өткөнбү деп ойлоп калам. Негизи ырчылык өнөр бул сизге тай журтуңуздан дагы, ата журтуңуздан дагы бар турбайбы? Ооба, ошол анан казарман деп калдыңыз. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, негизи сиз Бишкекте турбайт окшойсуз анда. Казармандан келгенсиз. Мен ооба казармандан келдим. Ошо казарман айылында турганыма 4 жыл болуп калды. Кудай буюрса 4 жыл болду. Негизи мен 9-классты школду 9-классты эле бүтүп келгем. 9-классты бүтүп келип, өзүм негизи түйүм казармандыкмын. Анан 9-классты бүтүп келип, Мураталы Куренкеев атындагы музыкалык колледжге тапшыргам. Ошол жактан 3 жыл окудум. 3 жыл окуп, анан кийин багы Советский көчөсүндө Сантаун деген кафе бар эмеспи илгери? Ошол илгери деп коеюнчу эми. Ошо Сантаун кафесинде ырдап калдым. Ошол жака жумушка кирип калдым. Анда 2-курста окуп жүргөн кезимде. Кездерде эле ошол жака ырдап жүрчү экенсиз. Ошол жакта ырдап жүрчүмүн. Анан ошондон ырдап кетип, анан кийин эмне болду? Айтор ошо акчага дагы кызыгып кеттимби? Анан кийин ошо жумушум жакшы жүрүшүп, анан кийин баягы окуудан олак болуп калдым да. Анан шаарда көп жүрдүм бирок. Шаарда көп жүрдүм, ресторандарда ырдап жүрдүм. Анан турмушка чыгып кеттим. Турмушка чыккандан кийин эле боюма болуп, анан кийин 6 ай болгондо анан декретке чыгып кеттим. Ошол боюнча ырдаган жокмун. Ошолдон бери азыр эсептеп көрсөм 6 жыл болуптур ырдабаганыма. Негизи ошо ырчылык бул сиздин аткарылбай калган кыялыңыз десек болот экен да, Ошондой десек болот. Ооба. Учурда канча балаңыз бар? Кайсыл жака турмушка чыктыңыз? Өзүм бир эле кызыбыз бар. Казарманга эле турмушка чыккам. Өзүм да казармандыкмын. Ошол эле жерде жашайсыздар дагы. Казармандык, ооба. 4 жылдан бери казарманда жашайбыз. Ошол кечээ сиздер ырдап жатканда видеодо мен байкадым, ушунчалык элдер кадимки эле бир чоң эстрада жылдыздын, бир дүйнөлүк жылдызды ырдап жаткандай, жанагы телефондордун жарыктарын күйгүзүп, сизди коштоп колдоп турушту го. Ошол нерсе сизге жактыбы? Кандай сезимдер болду мындай сахнада тотундоолор? Билбейм, бул бардык эле ырчыларга жакса керек деп ойлойм. Бардык эле ырчыларга жакса керек. Анан жанагынчалык колдоо бул өзү эле бир чоң нерсе да. Өзү эле ошо мындай адамга бир мындай кандай десем дух берип атпайбы? Көтөрүпчү аябай. Өзүм деле баягы көп жылдан бери ырдабагангабы, өзүм олак болуп калыптырмын сахнадан. Анан кичине сүрдөнөт экенсиң. Биринчи жолу ырдап аткандай болупчу. Анан биринчи чыгып атканда бир башкача, бир мындай денемде титирээк болуп, бир башкача болуп аттым. Анан кийин ошо элдин күбүсү менен анан өзүмдү өзүм оңдоп кеттим да кайрачы. Жакшы неме кылыш, жакшы колдошту, жакшы күбө беришти. Ошо кыргыз элибиз болбосо, сиздердей адамдар болбосо, анан кийин жалгыз кишинин колунан эч нерсе келбейт болсо керек. Бишкекке келгенибизге мына ровно 1 жума болду. 1 жума болуптур келгенибизге. Ошо майда чүйдө жумуштар менен эле келгенбиз, жолдошум экөөбүз анан кичине ден соолугубузду чыңдап алалы деп эле кеттик. Паркка барып бир дем алып келейин деген экенсиздер да? Кечээ күнү үйдө болуп калдык да. Суббота, воскресенье үйдө болуп калдык. Жумуш жок, анан с понедельника баары иштешет да. Анан понедельник күнкүгө эртеңкиге как раз врач менен сүйлөшүп койдум эле. Анан саат 9га жазып койду. 9га жазып эле анан кийин кой. Кечээ үйдө кечке жатып анан эметип кеттик. Зеригипчи. Анан бул ынтымак паркында эле нар жагын көргөн болчумун. Анан берки жаңы ачылган жагын көрө эле келем. Анан ошол жака барып келбейлиби деп өзүм неметип калдым. Жолдошума айтып калдым, үйгө жата бербей жүрүңүзчү, ошого чыгып келели депчи. Анан кызыбызды ээрчитип алып, сиңдимди ээрчитип алып, ролик тээп келгиле, велосипед тээп келгиле деп эле чыгарганбыз. Жөн эле сейилдеп келели деп эле чыкканбыз. Анан десек эле мындай багы поворот болуп кетти. Мындай нерсени деле өзүм деле күткөн эмесмин. Ошо бир түндө ушунча бир мындай кандай десем, ушундай бир кубанычтар, ушундай бир сонун сезимдерге бир ээ болуп калам деп бир такыр учуктасам, чынын айтканда түшүмө кирген эмес. Интернетте өзүңүздүн сиз тартылган видео талкуу жаратып атканын алгач кайсы жактан көрдүңүз? Негизи интернетке буну ким жүктөдү эң биринчи? Эң биринчи интернетке жүктөгөн мен билгенден ошо түндө биз кече 11-лерде кеттик үйгө. Анан Сымбат эже жүктөдү окшойт деп калдым. Же кимиси, мен билгенден Сымбат эже жүктөп калды. Себеби мен кетип атканда 3-ырдарда ырдап берип кетип атканда Сымбат эже мени Instagram баракчамды сурап калды. Бегим агай, соцсеттерде барсыңбы деди. Анан Instagramда бармын, Facebook'та бармын дедим, бирок көп деле кире бербейм дедим. Чынында мен Instagram, Facebook'ка көп деле баягы башка жаштардай болуп кирип, өзүм деле жашмын, анан көп деле жаштарга окшоп кирип, аябай мындай видео тартып, ушундайларга такыр кызыкпайм да. Анан көп деле жакшы биле бербейм ошол соц тармактарды. Анан WhatsApp эле болсо болду да магачы. Анан ошентип жүрсөм эле тиги сурап калды Instagramда. Анан Instagram баракчам бар десем, анан ошону жазып алган. Анан анын жанында Дабри эже күйөөсү менен туруп калыптыр.
тойлорго чакырсак келесизби, аябай сонун айткенсиз. Анан тойлорго мурун чыкчумун дедим. Мурун чыкчумун, бирок 4 жылдан бери айылда болуп калганга баягы олакта болуп калдым. Анан эми кайра айылга кетебиз, чыга албайбыз го дедим. Анан десем, анда Instagram баракчаңызды бериңиз деп алып калды. Ошо сымбат эжеден улам болуп калды окшойт. Түндө эле жүктөп коюптур. Анан ошо мага Instagramдан жазып атты. Бегим ай, ушундай мен жүктөп койдум депчи. Уже эртең менен сен звезда болосуң деп эле, туугандарыбыз да, кайын журтум да айтып калды. Кайын сиңдилерим айтып калышты. Ой, азыр интернеттен эле жылдыз болуп атышпайбы депчи. Мен ишенген эмесмин. Чын. Мынчалыкка жетет деп ишенген эмесмин да. Заматта эле интернетте талкуу жараткан эң биринчи сизди көрүп атам деп туугандар чалып баштадыбы? Кимдер чалды сизге? Ай, сен интернетте жылдыз болуп атпсың го деп. Бияктан туугандарыман өзүмдүн жеңем чалды. Анан бегим ай ушинтип, ой, сен звезда болуп аткан турбайсыңбы, шаарга барып алып, ай жөн келбей ошо жака барып эмне бир жылдыз болуп келейин дедиңби деп эле тамашалап калды. Анан ооба, ошо сиңдилерим айтты, кайын сиңдиңиз ушундай тиги интернетте аябай жылдыз болуп атат го деп айтыптыр. Анан десе эле көрүп алып эле аябай сүйүндүм деп айтты да. Ийгилик сага, ийгилик. Көп жылдан бери ушул нерсени күткөнбүз депчи. Апамдар деле, өзүмдүн туугандарым деле негизи көп жылдан бери ушул күндү күтүп келишкенде, өзүм дагы күтүп келгем. Учурда 33 жаштамын. 33-төн азыр 34-төн жашын жашап атам десем. Бир кыздын апасысыз, Бир кыздын апасымын. Анда кечээ ырдаган ырларыңыздан дагы бирди суранайлы. Программабыздын соңуна чыгарына аз калыптыр. Соңуна дагы бир ырдап берип коюңуз. Кечээ экинчи ыр ошо Уитни Хьюстонун ырын ырдадым эле. Ошолорду ырдап берейин. Көбүнчөсү баягы эме деп ойлошот экен, бул фонограмма менен ырдап атат депчи. Мен фонограмма менен ырдабайм негизи. Ушул жашка келип, ошо 30 жашка келип, ошо калп айтпайын, бир же эки эле жолу фонограмма менен ырдадым окшойт. Ошо аппаратура начар болуп ырдап калдым да. Анан азыр ошо I have nothing деген ырын ырдап берейин. Share my life, take me for what I am, 'cause I never change all my colors for you. Take my love, I never ask for too much, just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much farther. I don't wanna have to go where you don't follow. I will hold it back again, this passion inside. I can't run from myself, there's nowhere to hurt. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Must I imagine you there? Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. Сон Бегим ай, негизи чоң сахнага аттанайын деген учурлар болду, эми кечээки окуялардан кийин чоң сахнага чыгайын деген. Чоң сахнага чыгайын деген учурлар буга чейин эле болгон. Бирок неге ошо мындай кандай да бир жолум болгон жок да. Ушул жактанчы. Анан ошо 2011-жылы акыркы жолу бир конкурска катыштым эле. Ысык көлдө кадыр түн деген конкурс болчу ал кезде. Ошо эсиңиздерде болсо керек. Жыл сайын өтчү эле. Ошол жака ошо Юрий Бабков байкебиздин, Асель Осмонова эжекебиздин, Жаната Бабкова эжекебиздин аркасы менен ошол конкурска катышып калдым эле. Анан ошондо катышканда ошол жакта 34пү, ошо эсимде жок, 34 участник болсок керек эле. Анан ошолордун ичинен Лара Фабиандын Адажо деген ырын ырдаган болчумун. Оригинальный талант анализ менен ырдаган болчумун. Аябай ал оор да, негизи уксаңыздар керек. Ошол ырды ырдаганда бир залдын ушу 60-70% туруп кол чапкан. Ошондон Нурзат Токтосунова эжекебиз алып баруучу болгон. Ошондон Нурзат эжекебиз аябай айтканда, Бегим ай, ошо көрдүңбү? Ошончо участниктин арасынан сага гана ошонча бир 70% эл туруп кол чапты депчи. Мына эл тандайт деген ушул деп ушинтип калышты. Ошондо жюриде Гүлнур Сатылганова эжекебиз отурган. Ошо эстрада тармагынан ошол эжекебиз эле отурду. Анан башка жакта ошо народниктер болчу. Эже агайларыбыз отурду. Анан ошо Гүлнур Сатылганова эжекебиз аябай мени колдоп
ошенткен да. Анан ошондо бир жок дегенде экинчи орунга илинип каламбы деген бир чоң үмүтүм бар болчу. Анан ошончалык өзүмө ишениптирмин ошондо. Экинчи орунга жок дегенде илинем депчи, баягы гран-при болбосо дагы деп. Десем ошондо орунга илинбей калдым. Орунга илинбей калганда ошончалык ызаланыптырмын. Баягы ишене алгам да, аябай өзүмө ишене алгам да. Анан ошончалык ызаланыптырмын, эч кимди уккан жокмун, талаага барып, сахнанын артына барып, ушунчалык бакыр өкүрүп ыйладым. Эмнеге Кудай ушунча менин жолумду тосуп, ушунча бир мындай канчалык бир аракет кылсам дагы бир пробиваться этпей атам депчи, колумдан келбей атат депчи. Ошо конкурстарга деле катышып атам, майда чүйдө конкурстарга катыштым, андан да болбой койду. Өзүмдү таштап койдум. Анан ошондон кийин эле баягы чоң сахнага аракет да кылбай калдым да. Ошончалык баягы кандай мага мындай эле сезилди эле, ошо мындай сезилди да учурда. Ушунчалык мен аракетимди четке кагып койгондой эле сезилип калды да, мени басып коюшту да. Мага ошондой эле сезилди. Анан ошондон кийин ызаланып эле, анан кийин жок дедим. Жок болбойт деп эле анан өзүм таштап койдум. Ошондон кийин чыгармачылыктан уже кетип калдым да. Аракет дагы кылбай калдым. Андан кийин үй бүлөм деле айтты, бегим ай аракет кыл, дагы болот десе, жок. Бизде коррупция күчтүү, тааныш билиш болуш керек, акчаң болуш керек экен деп калдым да. Ошондон кийин ишенбей калдым. Анан ошондон кийин эле ошондой ресторандарда ырдап жүрдүм. Ырдап жүрүп эле айылга кетип калдым. Бегим айында биз күтөбүз. Буюрса сизди Кыргызстандын атынан бүтүндөй Европаны, бүткүл Азияны багындырган мыкты кырчы чыгарат деп ишенебиз. Кудайым буйруса. Келип бергениңизге рахмат. Биздин Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрүнө каалоо тилегиңизди айтып койсоңуз болот. Сиздерге да чоң рахмат. Ушундай убактыңыздарды бөлүп, ушу мени чакырып, кичине болсо дагы мага көңүл буруп, ушу мен менен бир жакшы ынакай, ушундай бир жылуу сөздөрүңүздөрдү арнап, маек куруп бергениңиздерге чоң рахмат сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул менен интернет жылдызы көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки көрсөтүүлөрдөн амандыкта жолугушабыз. Саламатта калыңыздар.